Круговойдун акыбалы кандай? Айлекөт башчысызбы? Кандай акыбалы? Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Baştan beri. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Baştan beri. Башынан болгондо канча жыл? Asfalt çok olmuş. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бери жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Туурабы? А сиз Айлекөтдө канча жылдан бери иштеп атасыз? Канча жылдан бери иштеп атасыз? 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Ниче өзүңүз кылбайсыз? Эмче өзүңүз кылбайсыз? Айлекөттүн сизде бюджет барбы? Бюджетиңиз канча? 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушул круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Asfalt менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сом айлык акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмнелеген жетекчисиң сен? Иштей турган. Жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Качандан бери иштеп атасыз? 2001'den beri. 2001'den beri иштейсиз. Азыр жетекчи болуп калдыңыз. Yok, orunmasar. Азыр 2001'den beri орунбасар болуп иштейсиз. Yok, 1 yıl oldu. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Ben inspektör. Инспектор. 2001'den beri ушул жерде иштейсиз. Ortada ketken de 3 yıl. Что-то мен сизди карап эле ушу подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эмеде, мындай сразу выявляю. Сиз капа болсоңуз бир сыра ишиңизди текшертип койбойюнбу? Уруксат бересизби? 2001'den beri иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Kuday saklasın. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Өзүңүзгө ишеничтесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие в выделенных земельных участках, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт бар текшертип маған отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан ары дагы мыйзамды бузбай иштеймиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык көл районунда. Эң көп мыйзам бузуулуктар.